Аз мурда президентке кайрылып, чындыкты билүү үчүн илгерки хандардай жаман чапанды кийип алып эл аралабастан эле интернетте мына биздин каналды караңыз, биз сизге чоң көмөкчүбүз деген болчумун. Адаттагыдай эле кошомат менен коррупция аралашып кеткен иштин бир мисалын бүгүн көрсөтүп беребиз. Менин аты жөнүм Али Токтаконов. Биз менен болуңуз. Сиз дагы видеону көрүп лайк басып, каналга катталып коюңуз. Активисттерге рахмат. Бир нече күн мурда Баткен шаарындагы стадиондун абалы бүт өлкөгө билинип калды. Жаңы эле басылган асфальттын үстүнө чөптүн жайнап кеткени Facebook, Instagram, YouTube'га тарап эл билди. Биз азыр эл билбеген жагын айтып берсек. Кошоматчы чиновниктер кандайча артык кылам деп тыртык кылып, президентти баш кылып уяткызышканын далилдер менен көрсөтсөк. Андан тышкары чөпкө туруштук бере албаган асфальт үчүн канча миллион сом корогонун дагы бизден билесиз. Мында 50 жылда болгон эмес деген мазмунда Баткендин мэри Имамназар Бурканов мактана интервью берип, стадион 1972 жылы курулгандан бери каралбагандыгын айтып берген. Мэрдин ЛТРге берген интервьюсуна катар эле шаардыктар үчүн абдан маанилүү стадион кандайча оңдолуп жатканы көрсөтүлгөн. Чынында жалгыз стадион шаар эли үчүн өтө керек жана маанилүү болгонуна карабастан акыбалы начар болчу. Айланасындагы жер тилкелери узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Газон, чуркоочу тилке, отургучтары тууралуу айтпай эле коелу. 2021 жылы курулушка спонсорлорду да табышкан, бирок алар бар туруп иш ордунан жылган эмес. Стадион 21 мартта гана шапа-шупа шаша-буша бүткөрүлүп, президент Садыр Жапаров барып Ноорузду белгилегенге даяр болду. Президент, биринчи айым жана башкалар сүмөлөктүн жанында бата кылып аткан, уздардын эмгектерин көрүп аткан сүрөттөрдү карасаңыз, арттан жаңы эле басылган асфальтты байкайсыз. Бали, Ноорузга карата мэрия сонун иш кылыптыр десек болмок деп та келдик. Бирок бир топ фактылар ушунча жылдан бери кыймылдабай келип, эми гана шашкалактап калган Баткен мэриясынын мыйзамсыз иштеринин бетин ачып койду. Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык, мамлекеттик мекеме кандай гана товар же тейлөө болбосун тендер аркылуу сатып алат. Демек, мэрия стадионду жаңылаш үчүн адегенде тендер жарыялап, андан уткан тарап гана ишти башташы керек. Биз мамлекеттик сатып алуулар сайтын ачып карап эле оозубузду ачып калдык. Көрсө жалпы 15 миллиондук сомдук тендер 28 мартта гана жарыяланыптыр. Ал эми жеңүүчүсү 4 апрелде аныкталган. Тендердин 8,5 миллион сомдук биринчи бөлүгүн Соорбеков Курбанбек аттуу жеке ишкер утат. Калган экинчи бөлүгүн Жакшына проект деген компания уткан. Байкадыңызбы? Иштин өзү 21 мартка чейин жасалып калган. Ал эми тендери андан бир аптадан кийин гана жарыяланып атат. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын одоно бузуу деп эсептелинет. Ал аз келгенсип, тендер өткөрүүдөгү атаандаштыктын өзү күмөн жаратат. Мэрия стадиондогу иштин биринчи бөлүгүн 8 миллион 494 миң 670 сомго баалап жатат. Ал эми катышуучу Алга Билд деген компания 8 миллион 700 миңден кем эмес суммага жасайбыз деп көрсөткөн. Демейде, тендерди чында уткусу келгендер мэрия көрсөткөндөн аз сунуштап, арзаныраак бүтүрүп берем деп умтулмак. Мындан улам Алга Билд тек гана атаандаштык болду деген кожо көрсүн аракети үчүн кошулган сыяктанат. Ал эми дагы бир катышуучу Эстик Кабылан Универсал менен Курбанбек Соорбаев экөө тең мэрия сунуштаган 8 миллион 494 миң 670 сомдон бир тыйын да кылды чүрбөстөн ошол гана суммага ишти аткарарын көрсөтүшкөн. Биз тендердеги далай эле коррупцияны иликтеп жүрөбүз. Бул абдан шектүү көрүнүш экендигин айта кетейин. Мунун бардыгы тендер тек гана жасалма өткөрүлгөнүн, ал эми мамлекеттин акчасы мыйзамга ылайык иштетилбестен иш жүзүндө каалаган кишиге карматыла берерин ырастап турат. Биз ишти жасаган Курбанбек Соорбековго байланыштык. Ал бизге көп маалыматты ачык айтып берди. Көрсө мындай болуптур. Сиз курулушту качан баштагансыз тиги асфальтты? Асфальтты примерно жетисинде оболош сулашына берген экендер республиканский. Ошону бүтүрүп бериң деп суранган буларчы. Бүтүрүп бериң деп суранганда 10 күнүн ичинде бүтүрүп бериң дегенде мен 17 мартта бүтүрүп бергенмин. 21 мартта президент келген.
Эми бул жердечи президенттин келишине. бул жерде мындай болуп атат да. Тендер өзү 28 мартта жарыяланып атпайбы? Ошондон кийин өткөргөн тендерди мен бүткөндөн кийин. Срочно болгон да Норуздун 21-ге Норузду өткөзүш үчүн областной Норузду, республиканский Норуз болгон да, бул жерде президент келген. Ошого успеть этип жасап бериң дегенде мен хорошо деп туруп, макул берип туруп, өзүм акчама жасап бергем. Мен анан Норуз өтүп кетти. Норуздан кийин анан тендер объявить этти. Анан мен акчасын булар мага Норузга чейин акчаны берилет дегени, акчаны мушу күнгө чейин менин колума тие электе эле акча. Ошондо бул кантип болуп калат? Иш жазалып туруп анан тендер кылынабы? Ошондой болуп калган да, эми срочно болгондо акчалары жок, иштекеси жок. Менен суранганда мен басып бергемин. Стадиондун азыркы абалын биз менен кызматташкан активисттер видеого тартып беришти. Бул үчүн аларга чоң рахмат. Гүлдөгөн асфальтты дагы бир жолу көрүп алыңыз. Ал эми отургучтарды, имаратты көрүп жатасызбы? Мына ушунун баарына 15 миллион сом чегерилген. Сиз менен биздин салыктан чогулган бюджеттин акчасы мына ушинтип эле кумга сиңет. Биз Баткендин мэриясына дагы байланыштык. Бул биринчиден президентибиздин Баткен жергесине болгон иш чарасына карата жасалган аракет. Тендер өткөрүлгөнү менен тендерден алып кайрадан ошол тендерден уткан компаниянын жумушу бүгүн бүтө элек. Ал жерде бир гана асфальттоо иштери, отургучтарды алмаштыруу иштери эмес. Ал жерде дагы башка жумуштары бар. Тендерде көрсөтүлгөн. Ошо тендерде көрсөтүлгөн бардык жумуштар аткарылып, тендерде көрсөтүлгөн талаптар аткарылган учурда гана жергиликтүү бийлик тарабынан комиссия менен биргеликте кабыл алат. Демек эгер катачылыктар боло турган болсо, ондо түзөдөн өткөрүүдө кайра ошолордун баарын ордуна коет. Бир айдын ичинде чөпкө туруштук бере албаган асфальт мындан ары ишке жарайбы? Эми муну кантип оңдошот? Үстүнө дагы асфальт себелемиш болуп, элдин көзүнөн жашырышабы же кырып туруп оңдоп сапаттуу салышабы? Ал иштер дагы канча миллиондордун башын жейт? Биз сонун турмушта жашап атабыз. Телегейибиз тегиз, баары сонун. Эл сизди алкап гана турат деп жергиликтүү чиновниктер буга чейин дагы президенттердин кулагына кесмелип келишкен. Бул иш илгери мына айдоо жерге суу келип атат, баардыгы сонун деп дөңдүн ары жагынан водовоздон суу кое берип, Аскар Акаевди алдоодон башталган. Ушундай бюджетке миллиондоп зыян келтирген айла малдар менен креслосун сактап, карьерага жанталашкан президент тургай бүтүн элди алдаган чиновниктер бузуку эл душманы эмеспи? Не дейсиз?